Onuların bari köçküde. O ne kaçayın? O ay niteyine çeyin köçküde. Anan uşu yakar yaşatağız çıkıp. Çıkıladı çatı teyip verdi. Sizin үйүңүз кайсы жакта? Менин үйüm мына жакта ташта. Етек жакта, бардыгы көчүптүбү? Ооба, азыр onu чатырга чыгып атышат. Ошол үй, ono үй меники, бул үй кошунамкы. Анан алар Россияга кетип калган жарака чыкты деп. Мына жолдон чыкканда жарака. Мына көрүнүп атат го ошо жолдо. Анан кийин аналар дагы ошо баары көчкүдөгүлөр жарака чыккан жер. Келини бар, өздөрү эмне жакта турат. Күндүзү эти менен түшүп атат да. Наркы ono өкмөттүкү. Мурун айыл өкмөттө иштеген. Ошонуку. Бардыгын көчүрүп чыгарды го айылдагы. Ооба чыгарды. Мына үйдү дагы күйөөсү Россияда алам келе албай калды. Келин ортокто апасыныкында. Үй бузулган. Анан мына жактан чек берген чатыры бар мына жакта. Мынандай мурун жарака бар болчу да, мына жерде жарака бар болчу. Ошондон неметип койгон. Анан мынандай жыгачтар мынандай коюп, сайдан кичине коргонгонбуз. Аны эми алып кетип атат. Азыр мынантип атат. Мурун Россия суу көп болгондо чөбүздү эми алып кетип калган. Ошо бир күнү катуу жааса корктук. Мына баламкына чыгып. Калбы Жүсүпбаева тоо башында бизге кооптуу жерде турган айылдагы турак жайын көрсөтүп берди. 2 кабаттуу турак жайын маркум күйөөсү жакынкы жылдары эле салып бүтүргөн экен. Эми минтип сайдагы суу ташкыны аларды чатырга көчүүгө аргасыз кылды. Анан эми салалы десек каражатыбыз жетишпейт. Өкмөттөн кичине жардам болсо жакшы болот эле. Анан ушинтип отурабыз. Аякта үйдү ушу жашка мен ушу 67-ке чыкканда зорго бир ушуга чейин салганбыз. Андан бери эми бул үйгө салганга каражат жетишпейт ошо. Эми кыйналбадык деле отурабыз эми. Үйдөй болбойт да. Үйүңдө жакшы кирип чыгып, үйүңдөй болбойт. Аяка эгин тигин эгип койгонбуз, күндүзү түшүп, эртең менен түшүп, тирелигибизди кылабыз. Кечинде чыгабыз, бияка жамгырда коркобуз, чыгып келе беребиз. Жамгыр жааганда. 67 жаштагы Калбы күн сайын ушинтип тоо башындагы чатырга каттап турат. Күндүзү турак жайындагы чарбасын жана эгиндерин караганы келсе, кечкисин чатырда жатат. 4 кичинекей небереси келини менен бирге чатырда турушат. Карамарт айылындагы 20 үй бүлө чатырларга апрель айынын этегинде көчүрүлдү. Азыр мындагы чатырларда толук адам жашай элек, айрымдары эми көчүп келип жатат. Күн ысыганда балдар чатыр ичиндеги ысыктан сыртка качса, жаандуу күндөрү жууркан оронуп, суук чатырда калышат. 3 балалуу келин Нияра жаш балдар менен чатырда жашоо кыйын экенин айтат. Биз бул жака 1-майдан баштап келдик. Бизди көчкүдөн сактангыла деп ушул жака чатырларды алып келип тигип берди. Ушул жака чыктык. Өзүбүз машина жалдап, жүк көчтөрүбүздү өзүбүз алып чыктык. Суу ташып ичсек дагы сууларга, машиналарга акча төлөп сууларды алып чыгабыз. Суу шор суу, ичиш кыйын. Ичсең эле ичиң ооруйт. Эптеп ушинтип жашап атабыз. Кичинекей балдар менен ысыктан, монтип күн ысыганда ысык. Жамгыр жааганда кичине суук болот. Жаш балдар, бешикте балдар бар, аллей балдары бар. Ошолор менен балдардын келечеги деп ушул жака чыктык. Эми чекти берсе, билбейм эми дагы кандай болот, кандай жок. Карамарт айылы курамына кирген Сузактын Кыз Көл айыл аймагында 16 миңден ашык адам жашайт. Бул өрөөндө 310 үй бүлө жашаган жер кооптуу тилкелердин катарына келет. Аларга 1994-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан корутунду берилген. Бирок эч кимиси турак жайларынан көчкөн эмес. Алардын жарымына убагында жер тилке жана жеңилдетилген сууda да берилген. Кече МЧС монитор жүргүзгөндө ушул кайрма участкасын бадырак айласына ошол жерге өтө кооп деп МЧС тарабынан келишип, алар МЧС тарабынан чатырлар берилди. 20 чатыр тигиштик. Анан айыл өкмөтү, жергиликтүү бийлик тарабынан 2 көчөгө электр линиясын тартып бердик. Биз анан ар бир чатырга өзүбүздүн бюджетибизден светтен алып кирип бердик чатырына чейинчи. Анан суу маселесин бул суга курулушка суу маселесин чечип бергенбиз. Суу маселесинен сырткары биз быйылкы жергиликтүү бюджеттин эсебинен жолдорун шагылтып берүүгө акча карадык да биз. 12 айыл курамына кирген Кыз Көл айыл өкмөтүндөгү 10 айылда жер көчкү жүрүү кооптулугу бар. Жергиликтүү бийлик тарабынан аларды көчүрүү боюнча 34 гектардан ашык жерди трансформациялоо документтери 2019-жылы
өкмөткө сунушталганы менен чечилелек. Жергиликтүү тургундар тоо арасындагы айылдан биротоло башка жактарга көчүрүүнү өкмөттөн суранышат. Балки мамлекет дагы карап көрүп, чамасына жараша карап көрүп, узак мөөнөттүү бир суудалар берүү маселелерин карайбы. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй, мына өзүңөр көрүп турасыңар, могул Кара-Март айылынын географиялык абалын көрүп турасыңар. Бул жер кайрадан эле баардык жерлер көчкү. Бул жактан эгер көчсөң, бул жакта жаракка коркунучу бар да. Ошондуктан балким калкты кайрадан эле көчкүдөн эле кайра көчкүгө алып чыгып койбостон, балким тегизирээк жерден трансформация кылууга өкмөткө бир жеңилдетилген жардамдарды берилеби? Өкмөт бизге качандан бери айтып жүрөт, тегиз жерге трансформация кылууга жерлерге чамасы жетпей атат. Балким бул жергиликтүү өкмөттүн эмес, бир жогорураак деңгээлдеги өкмөттүн маселеси болуп калаттыр. Кара-Март айылынан кайрма участкасына көчүрүлгөн чатырдагы 20 үй бүлөнүн бирөө гана жаңы турак жай салууга курулуш баштады. Жер тилке алган 12 адам каражаттын тартыштыгынан жаңы там салууга киришелек. Демек, алар быйылда чатырдан кийин кайрадан кооптуу жерге жашоого аргасыз. Негизи биздин район боюнча 767 үй бүлөнү көчүрүп чыгыш биздин милдет. Убагында мамлекеттен суда да алган, жер участокторун да алгандар бар да. Эми анан мамлекет бүгүнкү күндө ипотечный гана кредит берүүгө менен жардам берип атат. Калган жерлерин жергиликтүү бийликтер жер участокторун кайрадан бөлүп берүү боюнча. Район боюнча 102 үй бүлөнү кайрадан мониторинг жүргүзүп өтө куркунучтуу. Быйылкы жылы сөзсүз жер көчүп кетиши мүмкүн деп бизге областтык МЧС мониторинг отделинен бизге каттар жолдогон пофамильно. Мына ошолор боюнча иш алып барылды. Жалал-Абад облусунда 1367 түтүн кооптуу аймакта жашоосун улантууда. Ал жарандарга сел, суу ташкын, жер көчкү коркунучу бар аймактан көчүү боюнча адистер корутунду берип, сот чечим чыгарса да ордунан козголбой келет. Учурда мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык сууда берүү да токтотулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.